Soykular негиздеген майрам. 1857 жылы Нью-Йоркта чынында аялдар иш таштаган. Бирок ал текстил жумушчулар эмес, сойкулар болгон. Ал аялдар алардын кызматын пайдаланган матросторго айлыктарын төлөп берүүлөрүн талап кылышып чыгышкан. Акчасы жок матростор аларга карыз эле. 1894 жылы 8 март күнү Париж сойкулары демонстрацияга чыгышкан. Бул жолу алар өз укуктарын кийим тигүүчү же наабайчылардыкына теңдөөсүн жана өз тармагынын профсоюзун түзүүнү талап кылышкан. Бул окуя Клара Цеткин сунуш кылгандай, бул күндү аялдардын жана эл аралык деп жарыялоого чечим кабыл алынган 1910 жылкы суфражисткалардын тарыхый съездинен бир аз мурдараак 1895 жылы Чикагодо, 1896 жылы Нью-Йоркто уланган. Айтмакчы, Клара Цеткин өзү да ошондой акцияларды өткөрүп турган. Ошол эле 1910 жылы өзүнүн курбусу Роза Люксембург менен бирдикте полициянын ээн баштыгын тыюуну талап кылып, Германия шаарларынын көчөлөрүнө сойкуларды алып чыккан. Бирок СССР версиясында сойкулар деген сөздү эмгекчил аялдар деген сөзгө алмаштырып коюшкан. 8 мартты эмнеге таркатышкан? 8 март социал-демократтардын кадимки эле саясий иш-чарасы болсо керек. 20-кылымдын башында бүткүл Европада аялдар нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Ошол кезде өздөрүнө көңүл бурдуруш үчүн аларга төштөрүн жылаңачтоонун да кереги жок эле. Жөн гана социалисттик лозунгдар жазылган плакаттарды көтөрүп алып, көчөлөрдү кыдырган жетиштүү эле. Коомчулуктун көңүлүн буруу менен камсыз болушкан. Социал-демократ партияларынын башчыларына бул дагы бир галочка болгон. Мына, прогрессивдүү аялдар биз менен макул деп. Сталин да өз атын чыгаруу максатында 8 мартты эл аралык аялдар күнү деп таанууну буйруган. Бирок анын чыныгы тарыхый окуяларына байлоо кыйын болгондуктан ал окуяларды бир аз өзгөртүп коюшкан. Аны эч ким териштирип отурган эмес. Эл башчысы айттыбы, демек ошондой болгон. Капыр, бузук аялдар негиздеген майрамды белгилеп, кыяматта алар менен бирге тирилип тозокко кетүүчүлөрдөн болбойлу. Ал эми исламда аял затын урматтоого бир күндү чектеп койгонго тыюу салынган. Себеби пайгамбарыбыз бейиш энеңердин таманынын астында деп айткан. Эми сен бейишке бир күндү белгилөө менен эле кирип кете албайсың. Энелерге урмат, алардын көз өткөнгө чейин чын дилден болуусу зарыл. Энелерге урмат, алардын көз өткөнгө чейин чын дилден болуусу зарыл. Ошондой эле кимде ким бир же эки кызына дин тарбиясын берип чоңойтса, анда ал бейиштик болот деп айтылган хадистер аял затынын исламдагы орду чоң экенине күндөй ачык далил болот. Ошондой эле кимде ким аялына жакшы мамиледе болсо, ал Аллахка жакын болуп, такыбалардан болот деп айткан. Мына бул хадистер аял затын урматтоого бир күндү чектебей, дайыма бир себептин артынан жана исламдагы майрамдарда аларга белек берип, кубантып туруу ар бир мусулманга милдет. Бейиш кандай бийик, кандай кол жеткис. Бирок ал энелердин таманынын алдында. Аял эне, аял аруу зат, аял коомдун устаты. Аял кандай гана бийик даражада. Ушул бийик даражага кандай аялдын образы көзгө келет. Ак жоолук апаларыбыз, ак элечек кыргыз аял заты дүйнө жүзүнө үлгү көрсөтө алар элек.